Жайдын келиши менен базарларда дарбыз менен коондун түрү көбөйөт. Өзгөчө сырттан ташылып келген мөмө жемиштерге суроо талап жогору. Бирок эрте бышкан азыктын артында коопсуздук маселеси да турат. Сатылып жаткан жер жемиштер күн сайын атайын текшерүүдөн өтөт. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыздын материалында. Норма 60 болуш керек, 41'di көрсөтүп атат. Элеман Акбаралиев 5 жылдан бери Бишкектеги Аксай базарында дарбыз коон сатып иштейт. Азыркы тапта ал Өзбекстандан алып келген дарбыздардын килограммын 30 сомдон сатууда. Анын айтымында продукция күн сайын лабораториялык текшерүүдөн өтөт. Эгерде нитраты белгиленген нормадан ашып кетсе, сатыкка чыгарууга уруксат берилбейт. Бизге эми көбүнчө азыр Өзбекстандан келип атыр, жакын арада Казакстандан да келет. Анан бир 20-30 күндөн кийин шамалса өзүнүн дарбыз чыга баштайт. Биздин товар эми келгенде эртең менен ачарың менен эле медиктер келип текшерип, эгер нормасы нормаль болсо сатууга уруксат берет. Эгер нормага жетпей калса, анда КАМАЗды жаап сатууга тыюу салат. Негизи башында 45-50дөн башталган. Азыркы учурда 30, 27-28 чейин сатылып атат. Базарда күн сайын сатыкка чыккан ар бир жер жемиш атайын текшерүүдөн өтөт. Аныктоочу ченегич аркылуу алардын курамындагы зыяндуу заттар, өзгөчө жер семирткичтердин таасири текшерилет. Талапка ылайык 1 килограмм дарбыздагы нитраттын көлөмү 60 миллиграммдан ашпашы керек. Дарбыздын башталганына уже 10 күндөй болуп калды. Ага чейин Ирандан келип аткан, аларды дагы ордунан барып, сатып аткан ордуларынан барып да текшеребиз. Анан кичине көбүрөөк көрсөтсө, бул жактан келип нитратамерден текшеребиз. Азыр силердин көзүңөрчө текшерип бердик. Соекс менен мына дарбызды сайганда, мына 35 миллиграммна килограммды көрсөттү, норма 60 миллиграммна килограмм өзү. Нитратамер менен текшердик, текшергенде 38 миллиграммна килограммды көрсөттү. 60тан көп болсо биринчи незначительный превышение деп көрсөтөт. Анан өтө көп болгондо опасный концентрация нитратов деп жазылат. Белгилүү болгондой, Кыргызстанга сырттан ташылып келүүчү коон дарбыздарда катуу көзөмөлдөн өтүп жатат. Өзгөчө акыркы күндөрү импорт көбөйгөн учурда текшерүү күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин департаменти билдиргендей, лабораторияда зыян келтирүүчү химиялык заттардын таасири текшерилип жатат. Эгер алып келинген продукция коопсуздук талаптарына жооп бербесе, өлкөгө киргизүүгө жана сатууга уруксат берилбейт. Ар бир партия киргенде үлгү алынат. Үлгүлөр ушу 2 лабораторияга жөнөтүлөт. Өсүмдүктөрдүн карантин лабораториясына бул зыяндуу организмдер барбы жокпу аныктайт. Экинчиси химика токсикологический лаборатория бар. Ал жактан ушу пестицидтердин калдыктарын аныктайт жана ошондой эле нитраттын нормасын текшеришет да. Ошонун негизинде жыйынтыгы чыккандан кийин таза нормада болсо бардыгы тең, анда сатыкка киргизилет. Былтыр Казакстандан келген коон дарбыздарда нитраттын көлөмү 200дөн ашып кетип, жүктөр чек арадан кайра кайтарылган. Белгилей кетсек, дарбыздан уулангандар да жок эмес. Ал эми быйыл инфекциялык ооруканада мындай учурлар азырынча каттала элек. Мындан улам дарыгерлер жаңы бышкан, айрыкча сырттан импорттолуп келген мөмө жемиштерди жегенде этият болууга чакырат. Айсана Бактбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек. Ал эми Баткенде өрүктүн эрте бышуучу сорту териле баштады. Ак өрүк деп аталган ширелүү мөмө алгач Кадамжай районунун аймагында бышып жетилет. Баба дыйкан быйыл түшүм мол болгонун белгилеп, жакшы пайда көрүүнү максат кылууда. Көпчүлүк жакшы көрүп жеген бул жемиш жеринде килограммы 80-90 сомдон сатылууда. Өрүк зарлуу аймактан кабарчыбыз Улан Маккамбаев баяндайт. Өткөн жылы июнь айында бышкан ак өрүк быйыл жаз эрте келип, май айында териле баштады. Өрүктүн бул сортун бышкандан кийин 1 жума аралыгында терип, тезирээк сатып бүтүш керек. Антпесе өтө бышып кетип, сатыкка жарабай калат. Курт жеген ажеени кылабыз мынантип, бөлөбүз. Жакшыларыны ошо экспортко ылайык кылып сорттоп беребиз. Өрүктөр жакшы. Биздин Кыргыз кыштак айылында эрте пышат, бышыкчылык жакшы. Эрте пышты, анан чоңдугу чоң болуптур. Az дегениңиз менен көлөмдөрү чоң болуптур мындай. Баткенде өскөн өрүк аймактын климаттык шартына ылайык өзгөчө болуп, башка аймактардагы өрүктөргө салыштырмалуу ширелүү жана таттуу болот. Ак өрүк эрте бышуучу Кадамжайдын Кыргыз кыштак айылында учурда кары жашы дебей, элдин баары өрүк бакта. Анткени быйыл өрүктүн баасы жакшы бааланууда.
Шуну катарда азыр өрүктөр мына пышып терилип атат. Элдер мына бардыгы эле бизде ушундай көчөт менен алектенет, ар кандай жемиштер менен алектенет. Ушунун бири катарында өрүк терилип атат азыркы күндө. Бул азыркы мына терилген өрүк катар багыбыз бул Кыргызстан ынтымагы деген кооперативдин мүчөлөрүнүн өрүктөрү. Жакшы сатышып атат азыр мына Алматага, Бишкекке, Россияга алып кетишип ататтар. Кадамжай районунда ак өрүктөн сырткары учурда гиластын терими да жүрүүдө. Дыйкандын түшүмүн соодагерлер ордунан сатып алып, ички базарларга жана чет өлкөгө экспорттошот. Гилас бышып экспорттолуп жатат. Жалпы 1204 гектар жерге эгилген болсо, 6300 тоннадан ашык гилас өндүрүлөт. Ошонун 30%га жакыны чет өлкөлөргө экспорттолот. Ал эми өрүктүн жаңы сорттору эгилген быйылкы жылы 6 гектар жерден 13 тонна көчөттүн Рубица, Приция деген сорттору бүгүнкү күндө ошол 13 тонна экспорттолду. Баткен облусунда дээрлик ар бир үй бүлө өрүк өстүрүп киреше табышат. Аймакта 8000 гектарга жакын аянтта 10го жакын өрүктүн түрү өстүрүлөт. Жылына 100 000 тоннадай жаңы өрүк же 25 000 тоннадай кургатылган өрүк жыйналат. Түшүмдүн 60-70% экспорттолот. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.